шартын аллергия бизде өзгөнчө аллерген бар. Клещ домашней пыли деп коет. Аны сүрөт алып койсоңуз да жакшы болот эле да. Себеби микроскопто ошол жана мен айткан аллерген аллергенс клещ домашней пыли фаринны птериносинус деп коет. Ошол клещ бүт чаңдын түрүндө болот да. Ошол клещтин лечениясы алдын алуусу үйдүн ичинде жанагы влажный уборка кылып туруш керек тез. Анан жаткан жери эски мебелдерди алмаштырыш керек. Эски матрастар да болот, жанагындай пух одеялдарды, пар подушкалар болот го, аларды колдонбош керек да. Если ошол клещ домашний пыльге пациенттерге аллергиясы бар болсо, обязательно жаткан жери, эми кыскасы мындай айткандай, грубый голая комната болот да. Эч кандай гүлү жок болуш керек, ковер жок болуш керек, шырдамал. Анан пар подушка жатпайт, плед одеялга жатпайт, мүмкүн болушунча ошондой буюмдар менен колдонбойт да. Анан алдын ала тургандай жери бар. Үйдүн чаңынан десе, жана пылесостор чыкты го. Вакуумдуу гипоаллергенный пылесостор чыккан да. Үйдү шыпырбайт. Ошол гипоаллергенный вакуумдуу пылесостор менен мүмкүн болушунча ошондо колдонууга аракет кылыш керек да. Клещ домашней пыли бизде көбүнчө лечение кылбасак, же сезонный аллерген лечение кылбасак, өнөкөтөрү уже астмага айланат да. Бронх астмасы ордуна айланат. Аллергия бул организмдин сезгенүүсү. Аллергия көбүнчө өнөкөт оорудагы курч ооруда эсептелинет. Аллергиянын себептери көбүнчө аллергендерди кездешет. Аллергендер бул тышкы заттар, анан ички заттар да болушу мүмкүн. Тышкы заттардын аллергендери көбүнчө үйдүн чаңы болушу мүмкүн. Чөптүн чаңы, гүлдүн чаңы, теректин чаңы болушу мүмкүн. Анан дары дармектерге аллергия болуп калышы мүмкүн. Тамак ашка аллергия болот. Ички заттардын аллергендери бул көбүнчө ички аппараттардын жана мээде курттар пайда болушу организмдеги. Боор жабыркаса же ашказан жабыркаса, өт жабыркаса дагы көбүнчө ошо аллергия бериши мүмкүн. Бирок ички аппараттардан көбүнчө бизде тери формасы аллергия көп кездешет да. Анан акыркы учурда аллергиянын оорулары саны көбөйүп баратат. Себеби биринчи экологиянын бузулушу. Экинчиден жана полуфабрикаттар дейбиз го, газдалган тамактар, суусундуктар, боектолгон тамактар, красительдер деп коет. Ошол себептен да аллергия күч алып атат да жылдан жылга. Акыркы учурда ошо аллергиянын түрү көбүнчө сезонный аллергия кездешет. Сезонный аллергия көбүнчө өзүнүн сезону болот да. Терек гүлдөп аткан моментте ар айларда аллергия өзүнчө кармайт. Кээркилердики 3 ай же жазычы же жайычы кармашы мүмкүн. Кээркилердики чөп гүлдөп аткан моментте же терек гүлдөп аткан моментте кармашы мүмкүн. 1 ай же 2 ай. Себеби бизде региондо ар бир чөптүн өзүнүн сезон цветениясы болот да. Майда злаковые травы гүлдөйт, күзүндө сорные травы гүлдөйт, анан марттан баштап майга чейин теректер гүлдөйт да. Ошол моменттерде өздөрүнүн пациент бейтаптарыбыз өзүнчө белгилери болот. Ошо сезонный аллергиянын белгилери көбүнчө биздин пациенттерибиз сасык тумоо менен же грипп менен адаштырып алышат да. Себеби грипп сасык тумоо менен сезонный аллергиянын белгилери окшош, бирок врачка дарыгерге кайрылбай эле пациенттер ушу сасык тумоого лечение кылып жүрө беришет да. Ушул оорунун кантип алдын алса болот? Эми бул сезонный аллергиянын алдын ала турган диагностикалары бар. Кан аркылуу текшерилет же терин тилип кожная проба деп коет. Кожасын кан чыгарбай тилебиз, аллергендерди тамчылатабыз. Бүт аллергендердин түрү жана мен башын айтып кеткен түрлөрү бар дедим, аллерген түрлөрү. Ошо аллергендерин биз кожный проба сыяктуу көрөбүз же анализ катары аныктаса болот да. Алдын алуусу бул көбүнчө сезон оору болуп аткандан кийин кышында лечение кылат да. Алдын алуу деген сөз бул оорубаган моментте лечение кылабыз. Лечениясы кышында, аллергиясы кармабаганда лечение кылабыз. Лечениясы
диагностика кылып бүткөндөн кийин, аллергенди тапкандан кийин, себебин табылгандан кийин, ошол себепти биз укол түрүндө же суюктук тамчыламай түрүндө тилин астынан назначение кылабыз, же таблетка түрүндө лечение кылабыз. Кыскасы кыштан баштап жазга чейин же жайга чейин лечение кылабыз. Жатпайт адам амбулаторный түрүндө лечение баштайбыз да. Анан ушул көбүнчө кайсы мезгилде кайрылышат оорулар? Көбүнчө ошол азыр бизде уже мен башында айтып кеткендей, сезонный болот деп атпаймынбы? Март терек гүлдөп аткан моментте пациенттер марттан келип баштайт. Майда сарный трава гүлдөп атканда майда келиши мүмкүн. Уже сезон уже бирок башталды, келип атат, күн ысып атат. Келип ошол моментте анан кээинки пациенттерибиз келет да, мен аллергиям башталып элек. Азыр, допустим, мисалы жаз келди, жай келди, мен аллергиям башталып элек, майда баштайт, жыйында баштайт. Кантип лечение алсам болот, ошо сизге окшоп алдын ала турган дарылар барбы, же уколдорду алсам болобу деп айтат. Биз айтабыз, алдын ала турган лечение бул только кышында. Азыр биз лечение жазбайбыз, себеби аллергияңыз кармаган жок. Кармап аткан учурда биз убактылуу аллергияга каршы дарылар жазабыз. Бирок аллергияны лечение кылбайт. Азыркы мезгилде просто жөн эле аллергиянын белгилерин азайтып турат. Дары ичсе аллергиясы күчөбөйт, дары ичпей койсо аллергиясы күч алып кетиши мүмкүн. Үй шартында аллергия бизде өзгөнчө аллерген бар. Клещ домашней пыли деп коет. Аны сүрөт алып койсоңуз да жакшы болот эле да. Себеби микроскопто ошол жана мен айткан аллерген клещ домашней пыли фаринны птериносинус деп коет. Ошол клещ бүт чаңдын түрүндө болот да. Ошол клещтин лечениясы алдын алуусу үйдүн ичинде жанагы влажный уборка кылып туруш керек тез-тез. Анан жаткан жери эски мебелдерди алмаштырыш керек. Эски матрастар да болот, жанагындай пух одеялдарды, пар подушкалар болот го, аларды колдонбош керек да. Если ошол клещ домашний пыльге пациенттерге аллергиясы бар болсо, обязательно жаткан жери, эми кыскасы мындай айткандай, грубый голая комната болот да. Эч кандай гүлү жок болуш керек, ковер жок болуш керек, шырдамал. Анан пар подушка жатпайт, плед одеялга жатпайт, мүмкүн болушунча ошондой буюмдар менен колдонбойт да. Анан алдын ала тургандай жери бар. Үйдүн чаңынан десе, жана пылесостор чыкты го. Вакуумный гипоаллергенный пылесостор чыккан да. Үйдү шыпырбайт. Ошол гипоаллергенный вакуумный пылесостор менен мүмкүн болушунча ошондо колдонууга аракет кылыш керек да. Клещ домашней пыли бизде көбүнчө лечение кылбасак, же сезонный аллерген лечение кылбасак, өнөкөй тору уже астмага айланат да. Бронх астмасы ооруна айланат.